Премьер-министр Улукбек Марипов Россия өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин менен жолугушту. Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин алкагында Кыргыз Республикасынын премьер-министри Улукбек Мариповдун Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин менен кыскача пикир алышуусу орун алды. Тараптар эки тараптуу кызматташтыктын артыкчылыктуу багыттары боюнча пикир алмашты. Михаил Мишустин Улукбек Мариповду Кыргыз Республикасынын премьер-министри кызматына дайындалышы менен куттуктады. Шамурза Бөрүкулов: үрүп чыкса итиң үндүү, жүгүрүп чыкса келиниң сындуу болсун деп коюшат кыргыздар. Ошонун сыңарындай премьер-министрибиз Улукбек Марипов менен канча сыймыктансак да аздык кылат. Жаш неме өзүн жоготпостон достойно алып жүрдү. Адашпастан, онтобостон сонун сүйлөдү. Илгери ушундай жолугушууларда атанбаев эмнелерди ляп дегизип коет экен деп жүрөктү кармап коркуп олтурчубуз. Ал эми тышкы иштер министрибиз Казакбаев өткөндө Москвага барганда ага маймыл ойнотуп, цирк көрсөтүп жаткандай оозу тыйылбай эле күлөт. Ашыкча күлгөндө жаман көрүнөт экен, тууга кылдым. Ал эми Мариповдон издеп олтуруп да кемчилик таппадым. Рахмат Садыр Нуркожоевичтин кадр тандай билген көрөгөчтүгүнө. Алмамбет Шыкмаматов жаңы кызматка дайындалды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Алмамбет Шыкмаматов жаңы кызматка дайындалып, инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттигин жетектемей болду. Коомчулук жаңы бийликтин кадрлык дайындоолорун эң мыктысы катары сыпатташууда. Анткени Шыкмаматов таза инсан, элдин ишеними чоң. Белгилей кетсек, Атамбаевдин учурунда жасалма кылмыш ишин козгоп, бирок камай алышкан эмес. Ишмердигине сереп салсак, 2010-жылдан кийин ташы өйдө кулап, өкмөттүн алдындагы мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы, 2011-жылы эсеп палатасынын аудитору, 2015-жылга чейин юстиция министри болуп иштеген, 2015-жылы Атамекен партиясынын тизмеси боюнча жогорку кеңештин депутаты болуп шайланган. Депутат кезинде чынчылдыгын көрсөтө иштеп, Атамекен фракциясынын лидерлигине чейин жетти. 2019-жылдын соңунда мандатын тапшырган. Булак де-факто. Бактыгүл Иманбек кызы: Ушул Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич агайга баа бердим. Досуна сен президент болсоң мен ПМ болом деген жок. Өзүн өзү пиар да кылган жок. Кайра-кайра эфирге чыккан да жок. Майда барат ызы чууларга аралашкан да жок. Тигени коргоп муну жактаган да жок. Уурдагандарды камайм деген башында. Ошондон бери ууруларды мамлекетке зыян келтиргендерди пачкалап, упаковкалап, сүйрөп келип эле кой жүктөгөндөй бирден кармап, темир тордун аркасына ыргытып жатат айтор. Ар бир жасаган эрдигин чыга калып бакырып жарыялаган да жок. Унчукпай эле күжүлдөгөн бойдон иштеп жатат октябрдан бери. Бүгүн уксам мамлекеттин казынасына миллиарддаган акчаларды төктүрүптүр. Бул камагандардын 10% гана төккөн акчасы. Ал эми калган 90%-на сурак иштери жүрүп жаткан экен. Жалаң ушул кишиден коркуп дикилдеп иштешкенби? Айтор салык кызматы 30 жылдан бери төкпөгөн салык рекордун 2021-жылдын январь айына коюшту. Иштейм деген киши ушинтип эле иштейт да, үлгү алсаңар боло. Күндөн күнгө ичим жылып ушул кишиге бир башкача мээрим, жакындык, таянуу, пайдуу алып экип барат. Төмөндөгү эки инсан: Садыр Жапаров, Нуркожоевич, Камчыбек Ташиев, Кыдыршаевич, патриот агайлар барда. Эртең эмне болуп кетет деп элеңдеп эки жакты карап үрпөйбөй, эч камсанабай ыр жазып, китеп окуп, кыбыраган оокатымдан арабасын кылдыратып, кыңылдап отура бермекмен. Тетиги чөөлөр болбосо, жинге тийип, бут тосуп, жоктон бар кылып, жомок окуп, элди удургутуп, толкутуп жатышпайбы? Аларга ишенген эл күндө ызы-чуу болушуп, көз деген бар, кулак деген угат. Интернетти ач дагы результатты, мыйзам жолдорун, статистиканы карасаңар, жакшы эле жылыштар бар, тоо. Улукбек Кочкоров Ташиев менен Мариповго кайрылуу жасады. Мурдагы эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров Баткендеги Төрткүл суу сактагычынын каналынын башы Тажикстанга өтүп кетти деген маалымат боюнча бийлик жооп берип коюшун талап кылды. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мариповго мамлекеттик чек араны делимитациялоо, демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык делегациянын жетекчиси, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Ташиевке. Баткендеги Төрткүл суу сактагычына келчү каналдын баш аты боюнча Улукбек Марипов сиздин сөзүңүз коомчулукту өзгөчө Баткен элин дүрбөлөңгө салып койду. Өкмөттүн Баткен областтык ыйгарым укуктуу өкүлүнүн головной боюнча билдирүүсү
жергиликтүү элди канааттандырган жок. Губернатор билбей калышы да мүмкүн. Маселени өкмөт өзү чечип койгондур дешип күмөн санашууда. Улукбек Асамидинович, Камчыбек Кадыршаевич эгерде чын эле суунун башаты кошуналарга өтүп кеткендигин тастыктаган кандайдыр бир документтер бар болсо, анда буга жол берген тиешелүү жетекчилерди тез арада жоопкерчиликке тартыш керек жана башатты кайра кайтарып алуу боюнча ыкчам аракеттерди жасаш керек. Эгерде айтылган сөз негизсиз калп болсо, анда кошуна элдердин чырагына май тамызган сөзүңүз үчүн токтоосуз элге чыгып кечирим сурашыңыз абзел. Мындан сырткары ар бир мамлекеттик кызматкерди чек ара маселесинде өтө этият болууга чакырам. Жаңы Доор саясий партиясынын төрагасы Улукбек Кочкоров. Жапаровдун буйругу: Медет Садыркуловдун кызы эсептөө палатасын башкарат. Маркум саясатчы Медет Садыркуловдун кызы Айжан Садыркулова 2016 жылы эсептөө палатасынын аудитор кызматына 5 жылдык мөөнөт менен шайланган. Аталган мекеменин төрагасы Улукбек Марипов өкмөт башчы болуп кеткенден кийин эсептөө палатасын убактылуу Айжан Садыркулова башкармай болду. Бул буйрукка президент Садыр Жапаров кол койду. Апрель айына чейин эсептөө палатасынын аудиторлорун иштөө мөөнөтү аяктайт. Ага чейин бул мекемени Садыркулова жетектейт. Улукбек Мариповдун балдары $7.000 жеке мектепте окуйт. Жогорку кеңештин жыйынында жаңы өкмөт башчы Улукбек Марипов Дастан Бекешевдин суроосуна кыргызстандык жарандар 5600 сомго бир ай жашаса болот деп билдирген. Кыйналып араң турган калк тез эле өкмөт башчыны талкуулап, кээси анын айлыгын 5600 кылып коюу сунушун жазып чыгышкан. Кызык эле Мариповдун жылдык кирешесинен бери эсептеп чыккандар табылды. Ал эми кээ бир Facebook колдонуучулар анын балдары $7.000 жеке мектепте окуурун тастыктап жазып чыгышты. Булак аргумент кейжи. Башкы прокурор Сооронбай Жээнбеков сотко барышы керек. Башкы прокурор Курманкул Зулушев экс-президент Сооронбай Жээнбеков сотко күбө катары чакырылса барышы керек деп эсептейт. Бул тууралуу ал 5 февралда Бишкекте өткөн пресс-конференцияда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Башкы көзөмөл мекемесинин жетекчиси белгилегендей, эгер Жээнбеков айыпталып чакырылса башка маселе. Ал эми күбө катары чакырылып жатса барып көрсөтмөсүн бергени туура болот. Эгер ошондой зарыл талап болсо барып көрсөтмө бериши керек. А жоопко тартуу бул өзүнчө маселе, себеби статус бар. Ал эми күбө катары чакырылса ким болбосун сотко барып көрсөтмө бериши керек. Күбө катары барбай коюуга эч кимде укук жок. Эгер патруль жаран болсо, эгер аны күнөөлөп жатса башка, а күбө катары болсо, эгер ошол берилген көрсөтмө менен кылмышка чекит коюлуп же баа бериле турган болсо, менимче барышы керек. 2017 жылы 6 жылга президент болуп шайланган Жээнбеков кызматын мөөнөтүнөн мурда 3 жылдан кийин 2020 жылдын октябрында парламенттик шайлоодон кийинки башаламандык учурунда тапшырып берген. Ал мыйзамсыз баюу боюнча соттолгон мурдагы биринчи вице-премьер Дүйшөнбек Зилалиевдин ишине байланыштуу сотко күбө катары чакырылып жатат. Экс-президенттин адвокаты Жыргалбек Бабаев Жээнбеков сотко барууга милдеттүү эмес экенин билдирип, Зилалиев өз ишине саясий өңүт берүүгө аракет кылып жатканын айткан. Зилалиевдин адвокаты Жээнбеков сотко жүйөлүү себеп менен чакырылганын билдирген. Улукбек Мариповдун атасына да тергөө жүрүп жатышы мүмкүн. Мамлекеттик органдардын пандемия учурундагы иши боюнча сотко чейинки 18 өндүрүш башталган. Учурда укук коргоо органдары тергөө иштерин жүргүзүп жатканын башкы прокурор Курманкул Зулушев 5 февралдагы маалымат жыйынында айтты. Премьер-министр Улукбек Мариповдун атасына да тергөө жүрүп жатышы мүмкүн. Бул 1-2 күн мурун белгилүү болду. Маалыматты тактайбыз, деди башкы прокурор. Улукбек Мариповдун атасы Асамидин Марипов учурда Ноокат райондук ооруканасынын директору. Марипов премьер-министр болуп 3 февралда дайындалган.